Адамдын бул өмүрдө тапкан эң чоң табылгаларынын бири чынчыл достору. Марал радиосунун толкунунда шейшемби жана бейшемби күндөрү 15:00-дө эски дос эстен кетпей токтуруусу. Элибиздин белгилүү инсандары достору менен. Мыкты дос адамга чоң дөөлөт. Урматтуу Марал радиосунун угармандары жана бизде Марал ТВ телеканалын көрүп жаткан көрөрмандар, кезектеги эски дос эстен кетпейт программасын баштап турган учурубуз элибизге белгилүү, беделдүү агаларыбыз дагы бүгүн буюрса достуктун бир жакшы шаарына барып, жакшы маек куруп беребиз деп келип олтурушат. Анда биз бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Бүгүн кызматыңызда Алтынбек Кыдыралиев, Загифа Мусабаева болот. Демек, бүгүнкү конокторубуздун дагы достук туурасында сонун бир мамилесин жана ошондой эле сырларын дал ушул түз эфирден көрсөңүз болот. Анда эмесе кесиптеш бүгүнкү мыкты конокторубуз менен угармандарды көрүүчүлөрдү тааныштырабыз. Бүгүн студияга белгилүү манасчы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Исаков агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Assalomu alaykum, бар болуңуз. Жана ошондой эле белгилүү журналист, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Шайырбек Абдрахман уулу. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Эми бүгүн достук тууралуу, достуктун кадыры, ушул достук деп, дос деп айтылып тургандай эле, баягы достун түрү болот, достун да досу болот. Достукта деген кызганыч болот экен, достукта деген ийгилиги болот экен, ийгиликти жаратып берген да дос болот экен. Тескерисинче артка тартып койгон да дос болот экен, жашоодо эми. Таанышуудан баштайлы, алгач таанышып калган мезгилиңиздер, канча жылдан бери бириңиздердин сырыңыздарды эми жакшы жакын билесиздер. Баштай берели. Ракем жолулуу, ракем башта сен. Келиңиз. Студенттик күндөр, ашка ток жүргөн күндөр дегендей, биздин студенттик күндөрүбүз катаал учурга туш келип калды. Эгемендүүлүк алган жылдар, алгачкы жылдары биздей жаштар эмес, мамлекет эсин таппай, эмне кыларын билбей, этегин кагынып турган учур болчу. Ошол мезгилде катаал мезгилдерде ачкачылык тааныштырган дегендей. Ошондой күндөрдө жартынанды тең бөлүп дегендей күндөр менен турмуштун ашу татуусун, баарын, жогун, ачын, тогун бирге көрүп студенттик күндөрдөн таанышпыз. Ракем жана ачкачылык деп атпайбы? Ачкачылык маалда таанышканбыз деп. Бул мындай болду да, бир эстеген. Мен айылга барсам, кышкы каникул болуп калып, анан чоң атам чакырды, грамоталык. Чоң атам, мен сага шаарга бирдеме студентсиң, бирдеме даярдап койдум, ала кет деди. Анан барсам, ондай бир чоң калтага эмени талкан куурутуп, анан салып коюптур. Анда 100 сом деген аябай чоң акча. Анан колума 50 сом берди дагы, "Мо талканды ала кет. Ачка каласың, ток каласың, бул деген гүл азык." Деди анан, ушундан көрдү, 50 сом берсе болбойбу анан. Деп наразы болуп, бирок мелчи деп анан, "Мен муну каяка көтөрөм" деп анан, бирок алып келдим. Шаарга алып келип анан кийин жатаканада жашайбыз. Анан шаарга жаңы келгенде колуңда тыйын бар, ары басасың, бери басасың, достор менен, ошо группалаш, курсташтар менен, жатаканада чогуу жасагандар менен шарапатындай шаңдуу күндөр да. Ал убакта анча-мынча мыкты досторубуз бар. Калмурат Рыскулов бар, Зайырбек Ажыматов бар, мо Эрнис Кыязов деген достубуз бар. Булардын баарысы бир жатаканада жашадык. Анан баарыбыздыкы түгөнөт, сентябрь бүтөт, октябрь, сентябрдын аягында түгөнөт да. Анан мен баягы талкан эсиме келди. Анан ошол талканды алып алып, анан биринчи өзүм иштим да, карагатты эле мындай көрөйүнчү деп. Карагатты эле атала чаяп, сууну кайнатып туруп үстүнө бир пиала, кичинекей пиала менен бирди таштасам, аябай көп эме болот да. Ооба. Тамак болот. Тамак болот, аябай көп атала болот да. Анан баягы жарма деп болот эмеспи? Карагатык. Анан туз салып келгиле деп анан кийин Рыспай келет, Зайыр келет, Эрнис келет, анан Нурмолдо жана Нурлан Калыбеков деген акын бар. Бул келип калат кээде. Бая ал сонуркап эле келчү. Анан калганыбыз ошол урттап той болобуз. Ошондон бир туугандай болуп, ошол Рыспай айтмакчы, бир нанды
бөлүп жеп. Анан Ырысбайдын үйүнөн бирдеме келет, бул кишинин үйүнөн бирдеме келсе, элдин баарын багат. 2 күндө түгөтөт бул. Ушундай адат бар. Эркектердики барыбыр сарамжал дегенди билбейсиз да. Бат эле кимдики болсо деле атасы айылда баккан киши болсо деле алып келген азыгы бат эле түгөнөт эркектерге. Анан кыздар сарамжал болот, мындан бүйрө болушат. Анан жатаканада мен көп кызматты аткарчумун. Тез жардам болчумун биринчиден. Ооруган сыркаган, баш ооруган, молдосу да Ырысбай. Молдосу дагы мен элем. Анан баягы үйүнөн келгенден сөз Куран окутуш керек болот да аларчы. Куранды ушул окуй алат. Биз анда Куран окуш деген түшүнбөйбүз. Ырысбай Куран окуйт. Манас айтат. Эмчи домчулугу да бар. Бул ачкачылык деген дала өнөрүн ачат турбайбы? Анан баягы түтүн коюлап барган суюлуп калганда шаар кирип келет. Мен кирип келем, Ырысбай бас кеттик, сени чакырып атат. Алып кетпеңизчи байке. Жок, чакырып атат деп коем. Анан отур кел, чай ичип алалы дейт бул. Ошондой бир өнөр бар экен. Курсак тоюп жүрдү дегендей. Ошондон бери канча жыл өттү? Дос болуп жүргөнүңүздөргө? Орыстар айткандай, это было давно. 30 жылга чукулдап калды. Эми ошол 30 жыл аралыгы, ошол кезде жаңы алгач бири-бириңиздерди көргөндө мындай сүрөттөйсүздөр да. Ушундай бала эле депчи. Мисалы, студент кезде айрыкча. Сиздер эми мектептеги чогуу өскөн жоксуздар, анан студент кезде көрүштүңүздөр да. Кандай сүрөттөй аласыздар бири-бириңиздерди, мисалы? Алгачкы жолу көргөндө. Көргөндө. Шайырбек мырза. Жыңайлап катыштык деп атпайсызбы? Анан ошол мезгилдерде биринчи чындап эле биринчи киргенде Зайырбектин үйүндө таанышканбыз, Зайырбектин бөлмөсүндө таанышканбыз. Ошондой болсо эле. Закем ыр окуучу да. Даярдоо курсунан келди. Мен даярдоодон. Даярдоо курсунан келди. Анан ошол мезгилде эле ден соолугуна бекем караган, денеси чымыр, бизге окшоп курсактуу кое бербеген, булчуңдары буркуйуп турган жигит эле эшикти кере кулаштап эле кирип келди. Биринчи курста көбөтөсү жок эле. Даярдоо курсунан келген болбосо. Өткүрлүгү менен дароо эле аралашып кетти да. Сиз көргөндөчү? Мен эсимде калганым, мен ошол баягы Ырысбай сүрөттөп аткандай чымыр көрүнгөн менен жаш баламын да. Анан мени биринчи курстун деп элдин баары тиги анын үстүнө мындай көрүнө өрөктөп окшойм. Анан сабашты мени чоң курстун балдары. Өлө таяк жедим да. Өлө таяк жедим. Элдин баары тиги ошол таяк жегенден кийин көп курсташтарыбыз азыр чоң кызматта жүрүшөт. Жатаканадан кетип калышкан. Бирок катуу таяк жедик. Анан бара турган жериң жок болгондон кийин ошол жатаканада жүрөсүң да. Анан таяк жеп атсам, Ырысбай бир күлкү кылып атат да. Анан бирөө күлүп жүрөт. Карска ушул эле күлкү. Анан жатакананын ичи жаңырып турат да. Ооба. Баягы коридор, айваны. Анан каткырып күлгөн бир үн чыгып атат. Анан таяк жеп атып ошол үндү карап атам да. Ырысбайдын күлкүсүнөн тааныгам да. Анан кийин буга эч ким тийбейт экен. Өзү жаш болсо дагы баягы биринчи, экинчи курс болсо дагы бирок Ырысбайга мындай ызырынып барат экен дагы тийбейт экен. Баягы эми ал жерде балдар соосу бар, башкасы бар, ичип алганы бар, баягындай. Айып да бизден кетип калыптыр да. Бечара Раматылык Калмураттан кетип калганында ошол нерсе Калмуратка келген жаш балдардан достор тийишип койгон да. Чоң курстун балдарына чоң курстарга тийишип койгон. Анан эмесин азабын мен көрүп атпайм. Намыстанып кеткен тигилер ызырынып келишкен анан. Алар анан эшигибизди жаратып эле кирип келди дагы анан колуна тийгени менен каалаган жерине мындайдан тиги уруп төпөштөп атпайбы? Каалагандай кылып. Анан баарыбыз таяк жедик. Анын аягында мен калдым. Анан ошол Ырысбай жүрөт. Ырысбай ошол жерде жатат. Анан буга тийбейт. Сиз болушкан жоксуз ал учурда. Ал учурда болушкан жоксуз. Бул өзү араң жүрсө, тетиги армиядан келген балдардын арасында кантип болушмак эле. Бунун өзүн төпөштөп койсо эмне болот? Бирок буга тийбейт да, мен таң калганым ошол болот. Ырысбайга эмне тийбейт деп коет. Ошол күлкүсүнөн, ошол Ракемдин ошондой бир касиеттүүлүгүн ошол учурда мындай байкагам да. Жаш кездин өзүнүн касиети болуп турбайбы? Эми достукта сагыныч деген болот.
кусалык болот, доступта жана ошондой эле мезгил өткөн сайын ооба таарынычтар болуп калат. Андай учурлар болобу? Мындай бири-бириңизге таарынып калган же сагынып калган учурлар мушташып кете турган деле учурлар болгон. Андай мушташып да кеткен учур. Бул жакшы нерсе да, эр чекишпей, бекишпейт деген нерсе. Ана мушташат экен, муна мушташат экен деп карап тургандар болгон дегендей. Анан түшүнүшүп алабыз кайра. Экөөбүз волейбол ойноп Жөнөкөй эле нерсе да. Волейбол ойноп эсимде, азыр эсимде мушташып кетели дедик десе, мен качан мушташып кетели деп. Волейбол ойноп атабыз, топ ойноп атабыз. Анан топ талашып кетип экөөбүз жакалашып кеттик. Менде да бар, мында да бар да. Анан экөөбүз жакалашып кетип баш мушташабыз деди. Анан көрсө элдин баары бул экөө кантип мушташат эми. Экөө дос болуп жүрсү. Эч ким болушпайт. Эч ким карабайт, анан азыр мушташат окшойт бул экөө дейт. Анан экөөбүз бири-бирибизди сүйрөгөн менен кеттик деги. Тамайланып. Анан кайра ары баргандан кийин ажыраткан эч ким жок да. Кайра комоктон бирден шоколад алып алган. Өзүңөн кетпеди, шоколад жеп келсек деген элдин баары күлүп атпайбы. Силер кандай кызык неме экенсиңер депчи. Бизде эме суроолор бар. Ооба. Ошол суроолорго өтөлү. Бул суроолор менен бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде мындай жакындан билер экениңиздерди билиш үчүн. Баягы экзамен турбайбы? Ооба. Айтып койсоңор даярдана келмек экенсиз. 10 студент Билет деген ойдобуз. Мен башында эле айтып коеюн. Мынау Ырыспай деген бул манасчы киши. Мындай киши менен дос болуп жүрүүнүн өзү чоң экзамен. Анан мен бул кишини дагы деле толук биле элекмин. Айтып коеюн. Манасчыны толук билдим, түшүндүм, ушундай экен деп айтуунун өзү кыйын. Ооба. Бирок жашоодон алынган суроолор бар. Билесиздер бири-бириңиздерди. Баштай берели. Кимден баштайбыз? Кел анда Рыспай мырзаны Шайырбек мырза канчалык деңгээлде билет? Сурайлы. Сурайлы. Эң кичүү баласынын аты ким жана канча жашта? Ушун мен өзүм баламдын эң кичүүнүн атын араң эстейм, анан Рыспай. Эң улуу баласын билем, Асман деген. Көрүп билип жүрөсүз. Асманды тааныйм да. Кичүү баласын билбейсиз, э? Улуусун тааныйм. Келинчеги менен канча жыл сүйлөшүп таанышкан? Келинчеги менен көп эле жыл сүйлөшүп таанышкан, көп эле жыл. Эгерде туура болсо айтып турсаңыз болот, туура эмес болсо туура эмес болуп. Шайырга суроо болсо мен өзүм ойлонуп атпаймынбы канчалык? Сиздер балаң канчанчы класста окуйт, анан балаңдын туулган күнү качан, анан машинеңдин номуру качан деп суроо эле койгула. Достук сөзсүздүктөн үйрөнбөй калып атасыз да. Шайырга берген сурооңордо мен ойлонуп атам. Эң кичүүсү Аян. Аяр, эң кичүүсү. Аян мен. Өзүнүн жөнүндө. Азыркы учурда кайсыл тилегин орундата албай жүрөт досуңуз? Рыспайбы? Рыспай Сагынбай Орозбаковдун вариантында баягы бизге калган манасты ракем кара сөз түрүндө, кара сөзгө оодарып, сонун 2 томдук абдан чоң чыгарманы жазып койгон. Ошого деме өрчү сүрөөнчү жок. Ошол китебин чыгара албай жүрөт. Бул абдан чоң биздин окурмандарга табылга жана сонун белек болмок. Бирок тилекке каршы мен дагы бир топ баягындай аттуу баштууларга барып көрдүм. Мен дагы барган жерде айта жүрүп атам, бирок ушул китепти ракем чыгара албай жүрөт. Мен ушуну айтат элем. Досуңуз таарынчакпы? Эгерде таарынып калса, канча убакытка чейин жазылбай жүрөт? Рыспайда таарыныч жок. Рыспай мындай бул дүйнөбүй маселелерде Рыспайдын ушундай бир бийиктиги бар. Туурабы же туура эмеспи? Досайды да мен кантип жок дейм. Кызык. Туурабы же туура эмеспи? Жагымдуу сөзгө кантип жок деп айтыш керек. Бул деле таарынат эми, бирок анчалык баягындай мындай жеңил желпи таарынат деген нерсе жок. Рыспайдын бир жакшы мүнөзү ушул. Мындай үйрөнө турган мүнөзү ушул. Айдай турчу унаалардын канча түрүн билет? Рыспайбы? Өзүнүн унаасынын атын жакшы билбейт. Жо айдап жүргөн балким КамАЗ, маршрут. Машинеге кызыкпайт да. Бир машинени үйрөнүп алган. Ошону айдайт. Toyota деген машинеси бар, RAV4. Ошону айдайт. Анан Рыспай мондай машиненин маркасын жактырат, анан билет деп билеби деп сурасаңар. Техникага кандай кызыкпайсыз, э?
мотоцикл айдаган эмессиз, маршрут, КАМАЗ аларды. Андайга кызыкпай турат экен. Кандай мүнөздүү адамдарды жактыра бербейт досуңуз? Жалганчы менен эки жүздүү, анан мындай текебер адамды жактырбайт. Турадай. Досуңуз ырдайбы? Жакшы көрүп, угуп жүргөн ырларынан балким. Ырдап койчу. Шын эле кызыктуу мага дагы Ырсбай эке. Мен өткөндө кече эле жакында бир TikTok тарткам да, биз TikTok тартууну чыгарбайбыз да. Анан ошондо мен Ырсбайды айтып атам да. Ушу Ырсбайга чыдап, Ырсбайдын ырына чыдап жүргөн мага медаль табыш керек, Ырсбай дейм да. Бул ыракем ырдаганда жанына туруш кыйын. Ону бир туруп, өйдө чыгып, бир туруп ылдый түшүп, ушундай бир ырдайт дейсиң. Анан ыракем жөн эле койчу, ырдабачы дейм да. Ырдаба дейм да. Анткени ыракемдин мындай үнү таптакыр башка өңүткө кетип калат. Башка да Манас менен. Бул ыракемди Манас айттырыш керек да. Бирок жан дүйнөңүздө баягы дайыма угуп жүргөн ырыңыз барбы? Жаккан ырлар. Böyle ырларды Ырсбай Абдыкадыровдун ырларын, мындай Жолом Мамытов, Турар Кожомбердиевдин баягы сөз мындай досуңуздар Калмурат Рыскуловдун, Элмирбек Байкенин ырларын, Элмирбектин ырларын, Асанкалы Керимбаевдин ырларын, Жолдошбек Мамажановдун ырларын, Болот Токтобаевдин бир топ жакшы оончулардын ырларын сүйүп кыңылдап жүрөт өзүмдай. Маштеде, ышкырып да коет кээде. Кайсыл учурду көп сагынат досуңуз? Досум жайлоодо кымыз ичкен, анан жаштыкта жатаканада жүргөн маалдарды, студент кести көп сагынат болуш керек деп ойлойм. Анткени эми сүйлөгөн сөзүнөн, баягындай сүйлөп атканда айрым лексиконунан ошентип байкайм да. Рыспай агабыздын дагы баягы башынан ак калпак түшпөйт эмеспи? Чапан, ак калпактын дагы түрлөрүн көрүп калсаңыз керек, үйүнө барганда, мисалы үчүн досун айтат эмеспи? Канча түрүн баамдап көрдүңүз эле? Мен ушуну санап аптырмын. Бирден чапанын деле көп мындай кара чапан, ак чапан кийип, бир мындай чапан кийет, анан мен байкап аптырмын ушуну. Кечирим сурайм. Рахмат. Расыл билдирели. Анан Рыспай эке, эми Манас дүйнөсү бул кең да. Анан өзгөчө ошо достук тууралуу Манас эпосуна дагы аябай жакшы чагырдырылат. Ошо эле жоого аттанып атканы, мекенди сүйүш үчүн, мисалы достук антын ичкенбиз деген баягы сөздөр. Бир достук тууралуу эпосто кандай айтылат, кандай баяндалат бир? Эми буга бир сааттын кара жетпей калат го дегендей. Ооба, кыска. Достук Алмамет менен Манастын достугу, же болбосо Алмамет менен Чубактын достугу. Достук деген кандай болот дегенге мисалдар толтура да Манаста. Бир эле сөз досторду душман кылып коет атпайбы? Бир эле бузукунун бир сөзү Алмамет менен Чубакты касташтырып ийип атат. Ошондой эле сөз Алмамет менен Манастын ортосунда да болгон да. Достуктун улуулугу эмнеде деген, доска кандай мамиле кылыш керектигин ушул жерде Манастан улуу сабак бар. Досту кемчилиги менен кошо кабылдаш керек. Алып сала албай турган кемчилик. Ар бир адам кемчиликке ээ, пендечиликке мүнөзүнө ээ. Манас абысын улуулугу ушунда болгон, ошондой нерсеге жол берген эмес да. Алмамбет ушакка угуп Манаска таарынып кетип калган жагдай болот. Манастагы мен ушинтет экен да. Ушук тентип келген Кытай менен бирдеме талаша турган болуп калыптырбы деп айтты Манас деп коет орто жолдогулар. Сөз ташып, туура эмес жеткизип коет. Ичинде эле ошентип айтты. Ошентип айтпаса берет эле да деп бир нерсе суратып жиберген болот. Анан ошондон таарынып чыгып кетет. Ортодогу болбогон сөзгө таарынып чыгып кетет да Алмамет. Эми карап тургула. Алмамет анын алдына келген мындай караганда көз каранды. Достугун эсепке албаганда, кызмат абалында көз каранды, эли жок. Бардык тарабынан жалгыз. Манас эмне десе жараша турган жерде да Алмамбетке. Бирок Алмамбет таарынып чыгып атканда Манас рас болуптур дебейт да. Яктанымыз урайм, мен ага эмне кылып, эч нерсе кылган эмес. Манаста айып жок да, чындап кылган. Ортодогу бир сөзгө алданып кетип калды. Кайра Манас ошонун алдынан тосуп чыгып, алаке менден кетсе кечирип кой деп кечирим сурап атат.
хандығына қарабай. Хандығына қарабай, даңазасына қарабай, даңқына қарабай. Мен күнәлі емеспін, сен не деп атасың да жоқ деген алдынан да сорып, сен келесің өзің сен не күнә болып атасың? Қайсы күнәм үшін маған тарынып атасың деп терештірген жоқ. Еш нәрсені терештірген жоқ. Жөн эле кешіріп қой мені деп қойды. Мына достықтың ұлылығы да. Ошондон кийин анан ал Мемет кучактап алып, мойнунан кучактап кое бербей ыйдады деп атпайбы? Өлсөм өлүгүмдү көмө турган кишим бар турбайбы деп буркурап ыйлады дейт. Мына достук деген кандай мамиледе болуш керек дегенде, Манастабыз достуктун дагы улуу үлгүсүн көрсөткөндө, дос деген чалгын чалып кетти, чалгын чалып кетип калды го. Бардыгын ошол башкара берип десе чубак жээлеп кетип калып атпайбы? Буга айтам чындап эле мен калып каламбы? Достукта болгон атаандаштык күч тийип атат чубакка. Бир сөз. Бул жерде Манаска болгон мамиле кандай болуп атат дагы? Чубакка ошондой сөз тийсе кандай болуп атат? Ал Мемет кандай болуп атат? Ал эми Манас ошол достукка кандай мамиле кылып атат? Достуктун улуулугу азыркы деңгээлде кандай, азыркы учурда деңгээли? Сиздердин кандай ойлойсуздар? Ал заманга жараша эмес деп ойлойм. Бардык учурда баалуулуктар пенденин кыялы мүнөзү кийинки күндөр майдаланып кеттик, тигиндей деп бир ойлор. ойлор. Көргөн өзү туура эмес. Бардык учурда ар бир доордун өзүнүн ылайыктуу адамдары табылат. Азыркылардын Ракеш акеңиз, азыркылардын кийинки күндөр мурда жакшы эле деген сөздөр болот, бул натура сөз. Азыркы камералар, азыркы телефондор, азыркы тапкан техника жакшыбы же мурдагы жакшы эле? Демек адамда прогресс, өнүгүү, акыл парасаты, ички дүйнөсү өнүгүү жолунда да болгону бир жөнөкөй нерселерди, эрежелерди унутуп калабыз да. Биз мисалы сырын билген аттын сыртына чыкпа дейт. Мисалы малды уй сааганы биягынан барып сааба, биягынан барып саасаң чакаңды көмөлөтөт дейт. Анан биз ошол малыбызды ошол теппей турган жагынан барып саайбыз. Же могу атка бул жагынан барсаң жолотпойт, бул жагынан байла, же болбосо бул жагынан чыксаң теппейт дейбиз. Биз ошол малдын сырын билебиз. Малдын сырын билебиз да. Адам деле пенде да. Адамдын дагы ошондой сыртына чыкпаш керек. Ошол жагынан барбаш керек адамга. Ошол туура жагынан барып, туура жагынан чыгып үйрөнүш керек да. Анан туура эмес жагынан барып алып, тепки жеп, анан көңүлүңүз кайт болуп кетсең, анда сен дос күтө албайсың. Туура жагынан барып, туура жагынан чыкканда гана менимче ошол адам менен дос болсо болот. Ар бир адамда кемчилик болот. Ар бир адамдын маанайы болот. Бүгүн кеч жатып, эртең менен эрте туруп, же үйүндө дагы бирдеме болот, же чөнтөгү жарды болот, же кандай, же тиши ооруп аткан, же ичи ооруп аткан учурлар болот. Анан ошол убакытта сен досуңдан белгилүү бир баягы сенин көңүлүң ала албай калса, ошого таарынып, же ошого кандайдыр бир көңүлүң кайт болгону бул туура эмес болуп калат. Ушинтип ойлойм. Малды билебиз дагы, адамды Ооба, түшүнбөйбүз. Достуктун айрым учурда мындай таарынышып кеткен досторду ортого түшүп элдештирген күндөр болду, башыңыздардан өттү беле? Мисалы эми достор таарынган учур болуп калат, анан мүмкүн тиги дос менен тиги досту тааныштырып коелайт. Ал экөөм болбогон эле нерсеге ушундай болуп атат деген бир ортого түшүп бир элдештирген учурлар. Ал да бир чоң мындай эрдик го. Мисалы сырын билиш керек ал адамдын. Менин эсимде азыр эми ким экенин айтпай эле койгулу. Бейиш Олгур, Бейшенбек Бекешев менен Шайырбек элтерде турганда диний аалымдардын ортосун жакындаткан кишилерден. Ушундай чоң деңгээлде араздашуулар болуп кеткен учурда ошолорду дос кылган кишилер ушулар болчу. Анан ар бир эсимде биз манасчыларга бир чоң саясатчы тийишип, анан манасчылардын менен ошол саясатчылардын ортосунда катуу бир жаңжал чыгар учурда ортого түшкөнүм эсимде менин. Ушундай учурлар баштан өткөн. Ал эми мындай бир эки киши араздашып калган. Биздин достордун арасында көп деле андай араздашып бири-бирине таарынышып мындай
такыр эле даалысын салышып калгандар менимче азыраак болот окшойт. Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет го, мындай деп. Чөйрөбүз абдан жакшы адамдардан турат. Биякта Сыймык бар, Мирлан Самый Кожо бар, Азамат Болгонбаев бар, Сыймык Бейшекеев бар, Элмирбек Раматов бар. Тиягында болсо Элмирбек менен Зайырбек бар дегендей болуп калды эми. Айла жок, Калбурат бар тиягында. Анан эми Болоткан Кубат деген досубуз бар. Булар барса чармачыл баягы акылы тетик жетик балдар. Ооба. Сиздер азыр атап атсаңыздар, кичүүсү бар экен, улуусу бар экен, мындай. Бизде улуу кичүү мындай сизин биздин эле болбосо мындай жашы улуу жаны курбу деп коет да. Ал достук деген жашка карабайт. Мисалы ошол эле Манастан алып карайлы, Манас менен Бакайдын жаш айырмасы 9 жаш болгон. Экөөнүн айырмасы. Аба деген менен экөө дос катары мамиле күтүшкөн өмүрүндө деле. Чубак менен Манастын айырмасы 1 топ жаш болгон. Сыргак менен Манастын айырмасы дээрлик 30 жаш болгон. Ошого карабай баласындай болгон нерсе да. Мисалы үчүн Манас өлүп баратып айтып атпайбы? Чогулган топко барбай жүр, Манастын бардыгындай болбой жүр депчи Бакайга. Анткени булар сенин кадырыңа жете албайт. Кадырыңды биле албайт. Сен канча аалым болсоң да, канча олуя болсоң да, сенин сөзүң жөн эле бир сөз болуп, сөзүңдүн кадырына жете албай калат. Ошондуктан сен булардан алыс эле бол. Мындай Манастын бардыгындай болбой жүр. Адамдын кадырын билиш үчүн ошол адамдын менимче жан дүйнөсү бирөөнү сезип билиш үчүн жан дүйнөң ошол адамдын мындай бир жан дүйнөсүн түшүнө алыш керек да. Ошол толкунга туташа билиш керек. Ошого туташа билиш керек. Анан баягы итке темирдин баркы жок болуп калбайбы. Азыр эми биз кийинки суроолорду улантсак. Шайрыбек байке тууралуу сурай калайын. Ооба. Досуңуздун кичим экенине бардыңыз беле? Жакында эле шайлоо менен барып келдик. Түрө кыдырып дегендей. Тоңуп калды. Канча бир тууган Шайрыбек байке? Бир тууганы Барганда бир туугандарына жолуктуңуз да? Ооба. Учурашып. Бир туугандар аз бардыгы биз чоңоюп калганбыз да, баарыбыз ар жака тарап кеткен. Бир туугандарын дээрлик билем, бирок канча бир тууган экенин билбейт экенмин. Жалаң эркектер бирок. Канча бир туугансыздар? 8 бир тууганбыз. Шайрыбек байке өзгөчө көп баягы айтышты да алып барып жүрдүңүз, айтышка кызыгасыз. Анан бир нерсе жазып, мындай аңгеме токуп кандай бир өнөрлөрү бар дагы. Толтуранда өнөрлөр, ыр да жазат. Аңгеме да жазат. Учурунда обондорду бири-бирине шайкаштырып, тиги эсимдеги бир рэп туташтыра коюп, ушинтип тагындамай жүргөн учурлары болгон. Төкмөлүгү дагы бар, керек болсо төкмөлөр менен. Жок, төкмөлүгү жамак депчи. Жамак. Азыркы күнгө төкмөлө болуп калды. Анан алар менен айтыш фонддо ошол уюштуруп жүргөндө Олжеке баш болуп, Шайыр төш болуп дегенде баардыгы эле тукамдар бар, Ашкен бар ал учурда. Улуу кичи деп эле. Баягы Шаршен алынын жетишинче айтышып эле жүрүшчү. Шаршен куудул айтмакчы, мага тууганбай атам батасын берген. Жакшы. Шайрыбек мырза жөнүндө коомчулукта, эл арасында мындай кандай сөздөрдү угуп каласыз? Өзгөчө жетекчи катары абдан жакшы иштегендигин, лидерлик сапат айтып жүрүшөт, лидерлик сапаты жөнүндө. Анан талбай эмгектенген, эмгекчил. Дагы бир кыялданганыңыздар барбы, бир чогуу бир жакка барып келсек деп? Алтай жергесине барып келсек деп ойлонуп жүрөм. Манастын изи менен Алтайга барып деген маселеде. Мен жаңы проект метип аткам, ошонун. Болсун, ийгиликтер болсун. Жакшы, иш жүзүн ашсын. Жашоодо эмнеге өкүнөт? Шайрыбек байке өкүнгөн учурлары болуп. Эми өкүнгөн учурлары көп эле болот. Дайым кээде туура эмес жолду тандап алам дейт да. Жакшынакай жол турса, анан тигинин көңүлү, мунун көңүлү деп отуруп, анан өзүмө өнүгүүгө тоскоол болгон жолдорду тандап алам деп ушул нерсесине өкүнөт. Досуңуз Манас айтканды билеби? Ооба, сонун айтат. Жакшы. Эң алгачкы чыккан эфири эсиңиздеби? Кайсыл жылы? Эң алгачкы чыккан эфири Шок Бакташ деген мен билгенден Нышанбек
Кошкоровдор менен чогуу иштеп, ошондон экранга ошондон чыккан. Китеп окуган жагабы? Байкеске китеп. Же аудио китептерди угасызбы? Китеп окуйм дагы, угам дагы. Эртең мененкисин аудио книга. Эртең менен басам да. Басам же чуркайм, ошондо аудио книга китептерди окуп калам. Кайсыл китепти окудуңуз? Мен азыр Вадим Зеландтын «Трансерфинг реальности» деген бир чыгармасы бар. Ошону угуп, ошонун ичине мындай түшүнүүгө аракет кылып жүрөм да. А спорттон волейболго кызыгасыз дагы? Футболго жакын деле кызыгып баштап, кече майрамда кызыктырбай койду да. Осмонов деген байкебиз бар эле, арыздан алайынчы. Ондон сүз деле оонап кетип, ошондон бери бир кабыргам жакшы эметпей, бир жагыма сылтып басып жүрөм, кабыргам кайышып калды окшойт ушу. Биздин сурообуз ушулар. Анан эми достуктагы дагы бир кызыктуу күндөрдөн эстеп бериңиздер. Окуялар. Балалык кездеги, баягы студент кездеги же кийинки эле болгон бир окуялар бар да. Неме Ош базарына барабыз да биз. Анан Рыспай экөөбүз ачка калабыз. Эми бизде көбүнчө ушул курсак проблемасы болду да, баягы 90-жылдары бүт эле баарыбыз студент болдук, бизде биздин шыгыбыз жок экен, мындай бир бизнес кылабыз деген. Анан Ош базарына барабыз. Рыспай өзүнүн таанышын издейт, мен өзүмдүн таанышымды издейм. Издегенибиз ушул тааныштарыбыз жолугуп калса, "О, студенттер келгиле" деген андай мындай Ош базарындагы агаларыбыздын дагы пейли жакшы экен да. Азыр эфирден пайдаланып, ошол Ош базарында бизге 10 сом, 20 сом берген баардык агаларыбызга, эже, ошол дос тааныштын баарысына ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Анан бирөө 20 сом берип коет, бирөө 10 сом берип коет. Ал убакта 10 сом, 20 сом чоң акча, үйдөн 100 сом келсе айына. Анан Ош базарына барсаң 20 сом берип койсо, мен барам, Рыспай барат, Зайыр барат. Анан Ош базарынан барып алып, ошол тыйын деп табабыз дагы, анан нан алабыз. Кадимкидей орто байып калабыз да. Анан немеге жетелеп тиги жатаканага келебиз. Аяктан анан баарыбыз чогулуп алып, мен ушуга таң калам да алгичи. Ошол 5 нан алабыз да. 5 нан келет. 10 сомго 5 нан келчү эле, 2 сомдон, Ошондой болчу. Анан баардыгын туурайбыз. Мындай көп көрүнсүн дейбизби, көңүлүбүз тойсун дейбиз, баарын туурайбыз да. Анан мындай чогулуп алып, анан ошону жечүбүз суу менен. Ушундай учурлар көп болду. Жатаканада кээде өзгөчө жайында эл студенттер тарап кеткенден кийин бөлмөлөр жалгыз калат да. Ооба. Ар бир бөлмөдө жалгыздан ээлеп калып калган учурларыбыз болот. Ошол мезгилде көбүрөөк кыйналып калабыз да. Элди түлкү ач калбайт болуп, ар жерге барып жүргөн ыракем. Ошол кезде барарга чакыра турган киши жок болуп калат. Барарга жер таппай калат. Ошондой учурларда кыйналып калчу элек. Жайында өзгөчө. Кайсыл мүнөздөрүңүздөр окшош? Достордун арасында болот да негизи. Сапат, мүнөз. Ыракем айтсынчы. Билбейм, эми бул мүнөз окшош болсо көбүрөөк чогуу жүрсө бири-бирине окшошуп да калат мындай мүнөздөрү. Эми мен Ракемден көп нерсени үйрөндүм. Мисалы? Ракемден ушул адамгерчилик жагынан, ушул мамиледе, Ракемдин токтоолугу, Ракемдин ушул өнөрчү, айрыкча мен Манасты, ушул Ракемден мага биринчи Манасты башынан аягына айтып берген университетте Галиева, Байтерекова. Галина Байтерекова? Жок. Галина Байтерекова. Эме Галиева деген эжекебиз бар. Ошол киши ушундай сонун кылып кара сөз менен мындай коңур мындай бир шыбырап сонун кылып айтып берчү. Анан Манастын ар бирине токтолгон. Ошол кишиден Манаска кызыгып, ошондон Манаска кызыгып, ошол учурдан Манас түшүмө да кирип жүрдү. Андан кийин Закиров агайыбыз бар эле. Сапарбек агайыбыз. Ал киши сонун кылып ушул санжыра, элдик бир укмуш уламыштарды айтып берчү эле. Мындан калды. Анан ошо Ракем менен
сапарга чыгабыз да экөөбүз. Мисалы ушул Нарынга барып калсак, Таласка барып калсак, бир машина болобуз да, Ракемде айтам, Раке, сен Манасты мага кара сөз менен айтып берчи. Мындай Манас берки тиги сахнадагы Манасты айтпай, сен мага мындай жөө жомок менен айтып бер. Дейм, анан Ракем жөө жомокко салып Манас айтат. Анан Ракемдин ал Манасын угуп, анан мен кайра Ракеме Манас айтып берем. Меники саясий аналитикалык Манас да. Манастын кандай уккандан кийин, же болбосо бир барактап чыккандан кийин Манастын саясатчылыгы анализ этип турбайсызбы, анын саясаттагы немеси, анын адамдарга кылган, башка падышаларга кылган, өзүнүн кол алдындагы инсандарга кылган абдан чоң интеллектуалдуу бир саясат болгон да, абдан чоң саясат. Анын Манастын өзүнүн эсеп чоту, мисалы үчүн, ушуларды мындай анализдеп, анан Ракем экөөбүз мындай сүйлөшүп калабыз да. Көбүнчө эле сапардагы убакыттар ушинтип өтөт да. Анан баягы токтогон жерде эле адамдар менен, эл менен учурашып, салам алейкум деп алаксыйбыз, анан кайра жөнөгөндө да Раке, токтогон жерден деп. Өткөндө эле көлгө барып келдик. Кеминге барып келдик. Кеминге барганча Манасты айтып берип, ошо жерге бардык, элдер менен учурашып, жумушубузду бүтүрдүк. Андан чыккандан кийин эле Ракем айттым, Ракем бүттү, башкасынын баарын унуталы да, жана токтогон жерден кайрыла. Дейм, ошондон кийин Ракемден Манасын ошол мындай жөө жомок менен угам. Ушул бул эми бул өзүнчө бир дүйнө, өзүнчө бир керемет да. Мен Ракемдин ушул сапаттарын Манас дүйнөсүнө ушундай берилген достор бар, ошонусу жагымдуу да мен үчүн. Маселен, шаардын жарагантып ойлонуп калбай, кадр маселесинде, маселен, кыргылчал жөнүндө айтып атканы, кадр тандоодо аралашпаган экен да көрсө биздикилердей болуп деп ушундай нерселерди айтып калат. Бир нерсе. Мисалы үчүн, чоңдорго кирип көрсөңүз, сизди паланча түкүнчө минтип атат десе, бири унчукпай коюшу мүмкүн, эки унчукпай коюшу, үчүнчүсүндө ушинтиби дебейт да. Манаста ушул нерсе болгон эмес. Манаста кыргылчал канча жолу айтса дагы ар бири менен өзүнчө мамиле кылган. Кыргылчалды баягы кыргылчалдын жаман жагынан барган эмес эч убакта Манас. Кыргылчалдын кемчилиги бар, башкасы бар, бирок анын артыкчылыгын Манас сонун колдон алган. Ошол өзүнүн министрлеринин ичинен кыргылчалды укмуш колдон алган Манас. Кыргылчалдын талантын, өзүнүн адистигине жумшаган, анын адистигин укмуш колдон алган. Мисалы үчүн Ажыбайдын 60 тил билген Ажыбай. Ал тил эле билген эмес, ал дипломат болгон. Ал Манас аны ушунчалык чечилбеген жерге Ажыбай чеченди жөнөтөт да. Ал чечип келет. Ал Бакайды чечип келет. Бакай менен Манастын ортосун, Манас барып Бакай менен мындай бир барып бир нерсени сурайын десе, хандык мисалы чоң казатка аттанды да, анан Бакайга берип койсо, армиянын ичинде дисциплина жок болуп калат да. Алмамбет тактиканы, дисциплинаны аябай окуган специалист. Анан хандыкты, кол башчылыкты Бакайдан алып Алмамбетке бериш Манаска ушунчалык кыйынчылык туудурганда, кантип Бакайдын көңүлүн калтырып кантип сурап алып келем, мен кылбай койсом болмок, Алмамбетке алып берип койгон кандай, жолдун жарымына келип калсак, ушул жерден кантем дегенде Ажыбайды жөнөтүп атат да. Ажыбай келатканда эле Бакай монтип карап отуруп, түшүнүктүү деп атпайбы. Ажыбай кайсы жерге келет эле? Ажыбай чечилбеген чырга, анан ушундай көңүл кайт боло турган нерсеге, иштерге Ажыбайды жумшайт эле. Ошентип ар бир чоросунун, мисалы Бакайдын да өзүнүн жакшы жагын, анын эң колунан келген талантын Манас өзүнүн мамлекетти башкаруу ишине укмуш колдонгон да. Аябай көңүлчө болчу деп атпайбы Бакайчы. Бакайды алдап коюш оңой болгон да. Көчөдөгү бир жаш бала алдап кетиш толук ыктымал болчу. Аябай ак көңүл адам болгондон кийин баталданат. Ошон үчүн андай иштерге эмес, жалаң кеңешке гана коюп атат да анычы. Бир нерсени аткара турган ишке эмес, бир нерсеге кеңеш бере турган нерсеге коюп атат. Акылга алчай турган жерде. Бир нерсени аткара турган болсо, аны бир сөз түрдө алдап кетиш мүмкүн эле, бир министрликке коюп койсочу аны. Анан кеңешчиликке шайлап коюп атат да. Ушундай артыкчылыктары менен болгон. Айтайын дегеним, ушул сапар жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Сапарда өзү жашоонун өзү узак сапар да биздин.
Анан ошо сапарга чыкканда адамдын ким экендиги билинет. Ошондой да таанылат. Кудайга шүгүр, достор дагы ошондой нерселерден болуп калды. Сапарда манас айтышабыз, шайыр айтып аткандай. Ошондой сапарга аттанып калып, жана Темирлан деген жигит манас дүйнөсүнө аралашып калды, аны менен Темирлан Сарлыкбек уулу. Ошонун натыйжасында манастын эстеликтерин коюп атат. Ушундай болот экен да. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт го. Ошол сыяктуу. Анан эми буюрса сиздердин достугуңуздарды кийинки муун айтат, билет, баягы көз салып, каракы көрүп билип жүргөндөр. А сиздер кимдердин достугун айта аласыздар улуу муундардан? Ушулар мыкты достор эле. Үлгү катары. Үлгү тутуус, ушулар бир кыргыздын мына чыныгы достор. Ушулар экен деп кимдерди баамдап жүрөсүздөр? Бирок Алмамбет менен Манасты отабыз, дастандардан келгенде. Курманбек менен Аккан маселен. Аккан Курманбектин баласын алып кетип, эли карабай, жигитти карабай койгон жерден алып кетип багып атпайбы? Өзүнүн баласындай кылып багып атат да. Мына ушундай нерселер сөз үлгү боло турган нерсе. Эми Алмамбет менен Манастын достугу ушунчалык мени өтө таң калтырат да. Бул жерде өтө маани бере турган нерселер көп ичинде. Мисалы, Алмамбет дос болоюн деп биринчи Көкчөгө келет да, дос бололу деп. Анан Көкчөнү айтып атпайбы? Көкчө сүйлөсө сөзү супсак дейт. Бир нерсени кеңешсең мындай баягы баам парасаты жетпейт дейт. Анан кээде Көкчөнү аябай мунун тагын ушунчалык мындай май кылдым, эме керегесин май кылдым дейт да, көңүлүн анын жай кылдым. Анан байтып бул. Көкчөнүн ушунчалык экономиканы көтөрөт, мамлекетин көтөрөт. Ушунчалык Көкчөнүн мамлекетин аябай бирин 10 кылып көтөрүп салган болот да. Профицитке чыгарат. Ушунчалык эме. Анан бирок дейт баягы мындай жанында көп жүрө албайм дейт да. Анан жигитим алып кийикке чыгып кетем дейт. Анан кийин Көкчөнүн көңүлүн бузуп коюп атышпайбы келсе. Сени деген мындай экен, тигиндей экен, анан аялың менен Алмамбет бузук экен деген сөздөрдү чыгарып, анан Көкчө мас болуп жүргөн, анан Алмамбет аңуулап келсе, Кытай деп сөгүп атпайбы. Анан көңүлү калганда ошондо жөнөдү дейт да. Каяка деп Көкчөнүн аялы сурап калды дейт. Көкчөнүн аялы акылдуу болгон экен. Каныкейдин сиңдиси болот менимче. Каныкейдин. Ушинтип айтылат да бир вариантта. Анан сурап атат да, сен каяка барасың эми десе, айтып атпайбы? Кайын көрсөм конормун, кайышпай кайын көтөрсө как ошондо болормун дейт да. Бара турган жерим жок. Кире турган үйүм жок дейт, бирок кайын көрсөм конормун, кайышпай кадырымды биле турган. Билген. Менин кадырыма жете алган, Алмамбет деген баркымды баалай ала турган. Ошондой адам көрсөм жанында болормун деп атпайбы? Бул анан андай болсо Манаска бар дейт да. Ушундай барсаң Таласка барасың, Таласта Манас деген бар, Манаска барасың дейт. Анан Манаска келип атпайбы? Манаска келгенде бул өзүнчө чоң жомок, чоң окуялар бар. Бул жерде Манастын сынынан өткөн, Манас Алмамбеттин сынынан өткөн бир топ мындай бир Манаста айтылып өтүп кетет, бирок аны аңдап, иликтеп, аны бир мындай көңүл койсоң, ал жерде Манас Алмамбетти сынап, Алмамбет Манастын сынынан өткөн ушундай жерлер бар. Ошол Манас чын эле кайышпай көтөрө ала турган кайын болгон үчүн Алмамбет Манас менен өмүр бою ушул үзөңгүлөш дос болуп жанында жүрдү да. Мына ушундайларды биз айтып, ушундайларды мисал келтире алсак болот. Жана үлгү ала турган нерсе. Кандай адам дос болот деген нерсе бар да. Дегенде ошол ар бири өзүнүн кадырына туура келген, мүнөзү туура келген адам менен достошот экен да. Теге Тайырбек Саппашев деген агабыз айтат, бир жолу кичинекей балам сочинение жазып көрүптүр дейт. Жаман адамдар жөнүндө дейт да. Жаман адамдар кантип коомдо өнүгүп кетет. Алар менен ким дос болот десем, көрсө жаман менен жаман дос болот турбай деп жазыптыр депчи. Достук деген бул жакшылык деле эмес. Ошондой мүнөзү бар, өзүнүн мүнөзү бар. Жаман менен жаман дос болот, жакшы менен жакшы дос болот. Ушундай экен да. Азыр эме доспуз деп айтышат, мындай
түрү көп сыяктуу болуп кетти го. Эми ал мындай нерсе бар. Жарма дос деп коет анда. Достук бир жакшылыкта сыналат, бир жамандыкта сыналат деп да айтып жүрөт да. Мындайды биз ушул саясатчылар менен деле бир топ аралашып калдым мен. Алардын башына кара булут айланганда да көрдүк. Алар ооматта болуп, ушундай жанынан эч ким чыкпай, түдөгөн түкүрүгү жерге түшпөй турган учурда да көрдүк. Мындай саясий чөрүдө да. Анан мен өзүмдүн дагы өмүрүмдө бир моменттерди көрдүм. Ушундай нерселер болот. Анан ошентип иргелип калат да. Баягы кыргыз бекер айтпайт, жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок депчи. Анан Рыспай айтмакчы, жарма дос, жана башка деген достор болуп бөлүнөт дейт эми. Ал эми кыргыз калк айтса калп айтпайт. Убакыттын өткөнү билинбей эле 1 саат өтүп кетиптир. Бүгүнкү эми сиздерге эркин микрофон берели, элге, журтка, эле досторго болгон бир тилегиңиздер бардыр. Эмне үчүн дос болот адам? Демек, кандайдыр бир жарыгым тийсин, пайдам тийсин деп дос болот да. Пайдасын көрөйүн деп достошпош керек. Достуктун өзүнүн анты шерти ушунда. Мен жакшы адам экен, пейили мүнөзү туура келди, ушуну менен ушуга мен көбүрөөк пайда келтирсем экен деген достук түбөлүктүү нерсе болот да. Анан дайым дос күткөнгө аракет кылыш керек. Ал достун аз көбүндө эмес, дос күт душман өзү табылат деп кыргыз бекер айткан эмес. Ошол эле достордун арасынан душмандык кылгандар болот дегенде, ийгилик, аркы берки деген нерселерге келгенде адамдын пейил куyu өзгөрө баштайт экен да. Амал келгенде, кадыр конгондо, бакыт конгондо адамга анан жанагындай достордун сынала турган учур болот да. Жакшы күндө, эмне дейт кыргыз? Жакшы күндө душман дос дейт. Чиркен. Жакшы күндө бардыгы жора жолдош боло бериши мүмкүн. Ийгилик конгон учурда тескерисинче досуң душманга айланып калышы мүмкүн. Душманың доско айланып калышы мүмкүн. Себеби жеке кызыкчылыктары бар, же ичтарлыктары бар, жана башкалары бар. Достук ошондой пендечилик нерсе менен ченелбей турган нерсе да. Пендечиликтин ченине туура келбеген нерсе. Достук бул жакшылык, жашоого жакшылык кылуу, өмүргө жакшылык кылуу. Кимдир бирөөгө өз жакшылыгыңды өзүңдөн артык кылып каалоо, ушундай нерсе болуш керек. Бир экеле о сөз менен мындай, менин оюмча ушундай деп ойлойм да. Достук адам өзү бирөөнүн жакшылыгына өзүнүн жакшылыгындай сүйүнө алса, бирөөнүн жамандыгына өзүнө келген жамандыктай күй алса, ошол адамдын досу көп болот менимче. Күн ачыкта гүлдөп, күн бүркөктө табылбай калган адамда дос саналуу болот. Ошондуктан мен мындай бизди угуп аткан жаш, келечектеги муундар болсо, жана башка инсандар болсо айтат элем. Бирөөнүн жакшылыгында кошо кубанганды, ичти кенен салып, Кудайга шүгүр айтып, рахмат айтып, сүйүнгөндү билиш керек. Бирөөнүн жамандыгы болгондо жанында жүргөндү да билиш керек. Ошондо ошол адамды дос болот. Рахмат, бар болуңуздар. Ооба, өзүндө жок болсо аны башкадан да көрө албайт дегенде, өзүндө бир жакшы нерселер көп болсо аны башкадан да көрө алат деп коет го. Бар болуңуздар, түбөлүк кыйышпас достордон болуп, элге, журтка, кыргызга кызмат кыла бериңиздер. Эң башкысы ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Урматтуу Марал радиосунун угармандары жана көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу бүгүнкү биздин конокторубузга ыраазычылык билдирели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Рыспай Исаков агабызга жана белгилүү журналист агабыз Шайырбек Абдырахманов агабызга. Бар болуңуздар. Рахмат сиздерге. Ал эми ардактуу замандаштар, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар. Адамдын бул өмүрдө тапкан эң чоң табылгаларынын бири чынчыл достору. Марал радиосунун толкунунда шейшемби жана бейшемби күндөрү 15:00-дө эски дос эстен кетпей токтуруусу. Элибиздин белгилүү инсандары достору менен. Мыкты дос адамга чоң дөөлөт.